айтылбай турган сөздөр бар да. Жанагы оң колуң менен бергенди сол колуң билбесин дегендей, мен эч кимге жарыя кылбай, эч кимге мындай айтпай эле Аллахымдын ыраазычылыгы үчүн деп бир туугандарга жана башка элиме, жердештериме, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дайым жардам берип келем да. Мен ошол бир туугандардын ичинен дагы ушул Марат Саматтардын үй бүлөсүнө өзгөчө көңүл буруп, жакындан жардам берип жүргөнүм да, бул тууралуу бир туугандарым да баарды билет да. Башкасына мен андай жардам кылган эмесмин да. Эми ошого карабастан булар Россиядан мени подстава кылып, бирөөдөн акча карыз алып, мени гарант кылып качып келе беришти да. Ага дагы макул деп койсом, булар Ошко келип жатып алып, үйүндө акчабыз жок калды, кыйналып калдык. Ушуну сага барып иштеп турсун, 30-40 миң айлык болсо деле болот деп мага жумушка келишип, ал жерден дагы 180 миң долларды урдап булар качып кетип атышат да. Эми ага дагы мен сабырдуулук кылып, Кудайга салдым деп унчукпай жүрө берсем, бүгүнкү күндөгү булардын аракеттери видеолорду чыгарып биринин артынан бирине, мени каралап, бир туугандарымды каралап, шантаж кылып, ошо видеолорду алдан ала көрсөтүп, мындай бир акча өндүрүүнүн аябай аракеттерин кылып атат да. ОПГларга кайрылды, болгон күчүн жумшап атышат да. Мен эми ошондой Аллахымдын ыраазычылыгы үчүн деп өзүмдүн ырыскымды бардыгы менен бөлүшүп жүргөн адам болсом, анан кийин мен ушулардын 610 миң долларын алып алып Америкага качып кетемби? Бул эми чындыкка жакындабаган бир мындай шантаж болуп атат да, буга эч ким ишенбейт да. Мына ошондуктан буларды ошондой аракеттерине бөгөт коюп, буларга мыйзам чегинде баа берип туруп, булардын жазасын бербесе, булар чектен ашып кетти да.